Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде толтурулган ашкабактар аябагандай даамдуу, жеңил тамактардын бири. Эгер арыктап жаткан болсоңуз же болбосо жөн гана жеңил тамактарды жакшы көрсөңүз, анда бул рецепт сизди кайдыгер калтырбайт деп ишенем. Эң негизгиси бизге майда ашкабактар керек. Мен бүгүн мына ушундай апельсинге окшогон ашкабактарды алдым. Жууп тазалап алгандан кийин тоголок кылып капкак кесип алабыз. Ал эми ичин болсо данектеринен тазалап салабыз. Эгер мындай ашкабактарды таппасаңыз, анда кадимки эле кичинекей көлөмдөгү ашкабакты дагы алсак болот. Анын дагы ичин данектеринен тазалап алабыз. Ал эми толтурмасына 500 грамм уйдун этин майда туурайбыз. Бул жерде майлуу эт майы менен 2 даана пияз кошобуз. Ошондой эле 200 грамм ашкабакты дагы майда туурайбыз. Татымалдардан 1 чай кашык туз, 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир, бир аз кара мурч жана ошондой эле өлчөмдө бир аз кургатылган имбирь кошобуз. Жана дагы хмели сунели деген татымалдан 1 чай кашык кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырабыз. Эми бардык ашкабактардын ичине толтурмабыздан толтуруп салып чыгабыз. Мына ушинтип бардыгын даярдап алдык. Эми духовканы 190 градуска коюп, 1 саат 20 мүнөт же 1 саат 30 мүнөттүн аралыгында бышырып алабыз. Толтурулган ашкабактарды мен бүгүн сууга бышкан күрүч менен бердим. Аябагандай сонун болот. Жана дагы ашкабактын өзү менен дагы берсек, жеңил жана албетте даамдуу. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен ойлойм, сиздерге да жагат болуш керек деп. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.